Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Куратор Досалиева Мунайым Молдалиевна. Башталгыч класстар адистигинин студенти Асылбекова Сезим Асылбековна. Куратордук саат тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү. Сыймыкка бөлөнгөн бабаларыбыздын бай тарыхы. Айтылышы бир сөз, бирок мааниси миң жылдарга татыган бул расмий эскерүү күндөрү кыргыз элинин таш жараткан тарыхындагы өтө орчундуу учурларды далай жайгашкан кыйын кезеңдерди өтүп, бүгүнкү көз карандысыз мамлекет катары өз алдынча түндүк көтөрүп турган мезгилине чейинки окуяларды камтыйт. Кызыл тууну көкөлөтө көтөргөн ушул күндөргө оңой эле жете койгон жокпуз. Кайың барбы кыргыз балда чаппаган, кырлар барбы кыргыз өлүп жатпаган деген жүрөктү титиреткен ырсаттары тегин жерден чыккан эмес. Азыркы эмгегибиз Манаста айтылган доорулордон бери эңсеген тилегибиз болчу. Ушул ак мөңгүлү ала тоо, каны жаны менен коргоп, бүгүнкү муундарга мурас калыптырган ата-бабаларыбызга рахмат. Алардын басып өткөн жолу мамлекетибиздин байсалдуу тарыхы болсо, өмүрлөрү өрнөк, көздөгөн максаттарыбыз биз үчүн ыйык. Тереңдеп кирбей 19-20 кылымдардагы каргашалуу трагедияларга кабылткан окуяларды алсак, муунум титиреп кетет. Белгилүүсүн айтсам, бул улуу үркүн. Эсилтиден эркиндикке умтулган ала тоо жергесин ар кимдерге бастыра бербеген кайран эл ушудан бир катуу кемиди. 1937-38 жылдары Сталиндик репрессиянын курмандыктары болгон кыргыз элинин бейкүнөө каймактары Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов жана Баялы Исаков баштаган 137 кишинин сөөгү ата бейитке көмүлгөн. Бул күнү ата бейитте жаткан бабаларды эскерүү күнү болгондуктан алардын урпактары барып гүл коюп, Куран окутуп, эскерүү кечелерин өткөрүшөт.